Дүркүрөгөн кол чабуулар менен дүйнөгө аты таанылган микрохирург профессор Муса Матеев жөнүндөгү документалдык фильмдин бет ачары Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында адегенде илимпоздор менен студенттерге тартууланды. Хирургическое мастерство, класс хирурга, заключается в том, что он может избежать ненужных операций. То есть все равно это прежде всего профессиональный подход и прежде всего голова. Фильмде окумуштуунун кесибине берген баасын, талабын өз оозунан угууга болот. Ал да сыккан адис, тажрыйбалуу илимпоз катары бир топ илимий хирургиялык ыкмаларды тапкан. Анын илимий табылгалары өлкөдөн сырткары дүйнөлүк медицинада колдонулуп, эл аралык илимий кеңешмелерге Муса Матеев өзгөлтүксүз катышып турган. Учурда профессордон билим алган окуучуларынын бир тобу Муса Матеев ачкан клиникада анын жолун улап иш алып барышууда. Өзүнүн ыкмасы менен, тапкан ыкмасы менен 2007-жылы ойлоп тапкан пересадка лучевого лоскута. Бул методиканы дүйнөдө бардык өлкөлөрү кенен колдонот. Анын жолун улап биз азыр ушул моментте жасап келебиз. Адистердин айтуусунда Муса Матеев өлкөдөгү пластикалык хирургия кесибинин калыптанышына чоң салым кошкон. Азыркы пластикалык операцияларды жасоодо эмне жаңылык, кандай операциялар болсо, анын баарын жасаган хирургдар профессор Муса Матеевдин шакирттери. Баш аягы бир 30 миңден ашык реконструктивдик пластикалык хирургия операцияларын жасап, ошол биздин көптөгөн жарандарыбызга жардам берип, жашоосунун сапатын жакшыртышына жардам берген адам да. Муса Матеев 200дөн ашык илимий эмгектердин автору болгон. Анын көбү чет өлкөдөгү абройлуу басылмаларда жарыяланган. Профессор медицина илимдеринин окумуштууларын да даярдап, 7 илимдин кандидатын чыгарган. Алардын бири Султан Тукешев. Хирургияда эң биринчи бул тартип дисциплина болуп эсептелгендиктен, ошол агайыбыздан үйрөнгөн ошол принциптер, агайыбыздын бизде ошо калыптандырган ошол тарбиясы азыркы күндө бизге ошо чоң мындай жардамын тийгизип атат деп ишеничтүү айта алам да. Жаш мезгилде жана Раша деген бир Литвадан кыздын бутун трактор чаап кеткенде ошондо студент экен, ординатор экен, ошондо жардам берип, ошо бутунда ордуна келтирип койгон. Алгысы дагы төрө аты калды, иши калды. Белгилүү илимпоз, көрүнүктүү микрохирург Муса Матеев тууралуу документалдуу фильмде анын өмүр жолу менен эмгек жолу баяндалат. Фильмде тартууга маалыматтык жактан профессор Матеевдин клиникасы жана пластикалык хирургдар ассоциациясы жардам берген. Каарманды кантип тандап калдың? Мен Москвада ВГИК университетинде окуп жатканда, бул кино университети, ошол жакта больницада, Москванын больницасында болуп калганбыз, бир окуя болуп. Анан ошол жакта бизге Муса Матеевдин коллегалары анын жөнүндө айтып беришти. Муса Матеев дүйнөдөгү таанымал адам экенин ошол жактан билдик. Анан ошондой болуп калды, бизге клиника профессора Матеева биз менен байланышты. Биз да алар менен байланышып, ошол Матеев жөнүндө фильм тарталы деп чечтик. Өкүнүчтүүсү өмүрүн, билимин медицинага арнаган чыгаан окумуштуу COVID-19 учурунда кооптуу аймакта калкынын саламаты үчүн күрөшүп жатып, ааламды каптаган дарттан улам каза болгон. Бирок кийинки муунга өмүрү өрнөк болуп, талбаган эмгеги, илимий табылгалары менен өчпөгөн из калтырды. Калия Карыбекова, Жумабек Ногоев, билим жаңылыктарына.